Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун тапшырмасына ылайык ар бир облус жетекчиси элет калкы менен жеринде жолугушууларды өткөрүп, көйгөйлүү маселелердин чечүү аракеттерин колго алышы керек эле. Бүгүн Манас районундагы Кыргызстан айыл өкмөтүнө караган Май айылынын эли менен облус башчысы Эрмат Жумаев жолугушууда. Машиналар азыр катуу жүрөт. База bir gün иштесе, bir gün иштебей калат. Манас районунун Кыргызстан айыл өкмөтүндө 9365 адам жашайт. Белгилүү болгондой, бул аймак коңшу Казакстан менен чектешет. Тургундар облус жетекчисине жергиликтүү маанидеги бир катар корч маселелерди көтөрүшүп, суроолорун узатышты. Нотариуста жанагы көрсөтүлгөн кызматтардын пресс-куранты жазылган кагаз жок. Анан алган, мисалы справкасына жазылат экен, анын баасы 100 сомдон жазылат экен, бирок ал жактан 100 сом эмес, анан көбүрөөк алынат да. Ошол негизи мыйзамдуу эмес, ошону да бир карап берсеңиздер. Жергиликтүү тургундар айылдагы эң негизги көйгөйлөрдүн бири катары бала бакча маселесин көтөрүштү. Жыл сайын жашоочулардын саны өсүп жаткандыктан бала бакчага кезек күткөн балдар көп. Ал эми заманбап көп орундуу балдар бакчасы жок. Заман талабына ылайык билим берүүнү өнүктүрүү бала бакчада башталгандыгына байланыштуу. Биздин бала бакча эски болгондуктан мектепке даярдоо жагы бизге татаал болуп атат. Айылдын дагы бир көйгөйү катары канализация түтүктөрүнүн жоктугу жана айрым чарба аралык каналдардын өз убагында тазаланбагандыгы айтылды. Бул маселелерди ушул айылдын тургуну Токтомуш Аксакал облус башчысына суроо иретинде узатып, тез арада чечип берүүсүн суранды. Ошол эле суу кайта эле сиңип өзүбүзгө зыян тийип атат да. Ошон үчүн суранат элем ушуну бүтүрүп бергенге. Андан кийинки суроом ушу каналыбызды бүт балдар басып калган, камыш басып калган. Ошону тазалаганга бизге техника керек. Кыргызстан айыл аймагынын тургундары соода иштерин коңшу Казакстандын Жамбыл облусунан жүргүзүшөт. Бирок чоң капка өткөрмө пунктунан чек арада өтүүдө кыйынчылыктар бар экенин жана 3 саатка жакын убакыт кетээрин жергиликтүүлөр айтышты. Чек арадан өтүү шартын жеңилдетүүнү дагы суранышты. Андан соң облус жетекчиси Үч Коргон айыл өкмөтүнүн Кызыл Жылдыз айылындагы маданият үйүндө жергиликтүү эл менен жолукту. Аталган айыл өкмөттө 8761 адам жашайт. Ошондой эле айылдын спорт тармагындагы маселелер дагы көтөрүлдү. Айтсак, Жийде айылындагы жалгыз спорт залдын ремонт иштери Арис долбоорунун колдоосу менен быйыл март айында башталмак. Бирок кандайдыр бир себептерден улам ал иштер токтоп калган. Чоң спорт зал бар, 12-жылы курулган. Ошол капитальный ремонтко планга кирген да. Ошону көтөрдүм. Жаш балдардын спортко шыктуулугуна, ден соолугу жакшы болгонуна келип, ошо спорт зал керек болуп атат. 12-майдагы облус башчысы Эрмат Жумаевдин Манас районунун Кыргызстан жана Үч Коргон айыл өкмөттөрүнө жасаган элдик жолугушуулары ушуну менен соңуна чыкты. Бүгүнкү жолугушууда жергиликтүү тургундар бир катар жергиликтүү райондук деңгээлдеги жана ошондой эле облустук деңгээлдеги маселелерди көтөрүп, өлкөнүн жана облустун өнүгүшүндөгү бир катар социалдык экономикалык маанилүү долбоорлорду дагы сунушташты. Ал эми өз кезегинде облус башчысы Эрмат Жумаев тийиштүү комиссия топторун түзүүнү жана ошондой эле айтылган көйгөйлөрдү жеринде текшерүүгө алып, мүчөчүлүктөрдү калыбына келтирүү тапшырмаларын койду. Ушундай эле жолугушуу эртең 13-майда Айтматов районунун Семетей жана Чолпонбай айыл өкмөттөрүндө уланмакчы. Сыймык Барманов, Бексултан Рахатбек уулу, Манас району.